Bismillah. Akçalı'da olsun ha. Bismillah. Өзгөн шаарында саркынды суларды тазалоочу курманын курулушуна капсула салынды. Суу тазалоочу курулма 4,7 гектар жерделип, суткасына 10 000 тереңдиктеги саркынды сууну тазалоого ылайыкташкан. Ал үчүн Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынан 2,5 миллион евро бөлүнгөн. Станция ноябрь айында пайдаланууга берилет. Суда символикалы. Бисмилlah. Мынакей ошо карт тарыхы бар Өзгөн шаарында бүгүн бир тарыхый күн деп атабыз. Мынакей ошол саркынды суулардын курулмасы бүгүн капсула салып атабыз, мезгилдин кутучасы салынып атат. Бул дагы өтө маанилүү. Эмне дегенде буга чейин бул бир кыйла мурунураак башталыш керек эле. Анткени шаар статусунда татыкталып жүрүшүбүз керек да. Мынакей ошол курулмалар болбоюнча, элге шарт түзүлмөйүнчө өзүңөр билесиңер бул болбойт. Бүгүнкү проекттин бул 3-чү компоненти. Могул ылайларды бояктан чыккан ылайларды ташталып, кийин соңку биогумус катары пайдаланууга. Кампа пайдаланууга берилсе, биринчи кезекте шаардагы бала бакча, мектеп, көп кабаттуу үйлөр канализацияга туташат. Өзгөндө бул көп жылдан бери чечилбей келген маселе болгон жана бул боюнча жергиликтүүлөр наразычылыгын билдирип чыгышкан. Учурда жашоочулар көйгөй чечилгенине кубанып жатышкандыгын билдиришти. Аябай болду. Бирок жителдер өздөрү менен жашоочулар өздөрү менен өздөрү болуп, септик курдуруп, ушунчалык кыйынчылык болуп, кайра алиги машиналарды чакырып, септикти тазалатып, ушинтип жашап калды. Айрыкча базарга жакын жерде. Биздин базар аябай чоң базар. Айылдан келип ар нерсени таштайт. Аябай жаман болуп кетти. Эми Кудайга шүгүр, аябай ыраазычылык болсун. Ушу азыркы жетекчилерге, ушуну куруп аткан проектисин түзгөндөргө бүт бардыгына Алланын ыраазычылыгы болсун. Биз дагы аябай ыраазыбыз. Мына жакшы жолго коюлуп, бүгүн капсула салынып атат. Ушунчалык толкундануу, ушунчалык тарыхый иш болду бул. Кара. Андан кийинки биздин бул ишти чоюлуп кетишине себеп болгон бул экология дагы себепчи болуп калды. Себеби бул биздин Кара Дарыянын боюна келип калган септик болуп калган үчүн бул жерде бул экологияга таасир этет деп андан бери көп жылдар мына Кудай кааласа бул маселелер да чечилди. Элге рахмат түшүндү, мамлекетибизге, правительствосуга рахмат. Жалпысынан Өзгөн шаарыны таза суу менен камсыз кылуу максатында Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы тарабынан 11 миллион евро бөлүнгөн. Бул акча атайын техникаларды жана жабдууларды сатып алууга, саркынды сууларды тазалоочу курулманы курууга жана таза суу менен камсыз кылууга жумшалат. Долбоор 3 жыл ичинде аткарылат деп пландалган. Анын 2,5 миллиону мына саркынды сууларды сактоочу жайга, 5 миллион 800-үнө водопровод анан канализация линияларын тартып келет атабыз. Бүгүнкү күндө 40 километр водопровод линиялары тартылды Өзгөн шаарына. 30 километр саркынды сууга канализация линиялары тартылды. Анан 280 000 еврого бүт насосный станциялар, трансформаторлар бүт бардыгы жаңыланды. 480 еврого жаңы заманбап техникаларды алдык. Автокран алынды, ал жерде экскаватор, спецмашина, бүт техникалар менен камсыз болдук да. Белгилесек, ушундай эле ишмерчемдер облустун башка райондорунда да аткарылып жатат. Алсак учурда Кара Суу шаарында саркынды суулар тазалоочу кампа курулушу жүрүүдө. Ал эми Нокат районунда дал ушундай эле долбоор жакынкы аралыкта башталары айтылды. Статистикалык маалыматтарга токтого турган болсок, Ош облусу 87% суу менен камсыздалган. Тиешелүү адистер жакынкы 3 жыл ичинде муктаждык 100% чечилерин белгилешти. Бардык шарттар сакталса, мен ноябрь айынын 25-ине чейин бүтүрүп берем деген сөзүм берип атам. Жаңылай Канёкызы, Нурдөлөт Сантаев, ОТРК Ош.